Урматтуу Москвада эмгектенген мекендештер, сиздерге границага кирди чыкты жасоо зарылчылыгы жаралса, анда биз сиздер үчүн кызмат кылабыз. Күн сайын Казакстанга жолго чыгабыз. Барып келүү убактысы 1,5 күн. Сиздерди тейлөө үчүн стажы жогору айдоочулар 7 орундуу ыңгайлуу Альфард унаалар даяр. Унада Wi-Fi сыналгы бар. Кол телефондорду кубаттоо үчүн шарттар каралган. Мындан сырткары жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип беребиз. Анан да границада жаралган көйгөйлөргө жардам колун сунабыз. Шашылып калыңыз. Байланыш үчүн телефондорубуз 8 968 402 42 72. Биздин дарек метро проспект Мира. Өлкөдө бензин арзандашы мүмкүн. Кыргыз өлкөсүндө бензиндин баасы арзандашы мүмкүн. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги берген маалыматта жазылат. Маалымдалгандай 2023 жылдын январынан тарта бензинге болгон дөң баанын төмөндөө тенденциясы байкалды. Бул чекене сегменттеги баанын деңгээлине таасир этиши керек. Алдыдагы айда рынокто бензиндин баасы 5-6 сомго чейин төмөндөшү күтүлүүдө деп жазылат мекеменин маалыматында. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин бүгүн 25 январдагы жыйынында эл өкүлү Жеңишбек Токторбаев күйүүчү майдын баасын арзандатуу зарылдыгын айтты. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майларга орточо чекене баалар. Булак суу беркежи. Экс-вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кармалды. Бул тууралуу Суу Беркежи порталына өздүк булактар билдирди. Маалымдалгандай, анын үстүнөн Баткен облусунун мурунку губернатору Арзыбек Бурканов арыз жазып, анын негизинде Разаков алдамчылыкка шектелип кармалганын билдирди. Мындан сырткары бүгүн 25 январда 1 май райондук сотунда анын баш коргоо чарасы карала турганын айтты. Улуттук коопсуздук кызматы Разаков алар тарабынан кармалбаганын билдирди. Ал эми башкы прокуратура менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Эскерте кетсек, Жеңиш Разаков 1 вице-премьер-министр кызматынан 2020 жылдын февраль айында өз арызынын негизинде кеткен. Ага чейин Баткен облусун жетектеген. Булак суу беркежи. Коргоо министринин орун басары Алмазбек Карасартов өлкөдөгү кайсы саясатчылардын балдары армияда аскердик кызмат өтөгөнүн айтты. Бүгүн 25 январдагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Шайлообек Атазов кайсыл чиновниктин балдары армияда кызмат өтөгөнүн министрдин орун басарынан сурады. Бүгүнкү күндө кайсы депутаттын, министрдин, экс-премьер-министрдин, чоңдордун балдарынан кимдер кайсыл жакта аскердик кызмат өтөп жатат, айтып кое аласызбы деп суроо берди Атазов. Бизде кызмат өтөөгө келгенде депутаттын же министрдин баласы деп бөлүнбөйт. Ал эми токтоло кетсем, депутат Искендер Матраимовдун баласы кызмат өтөгөн, экс-президент Атамбаевдин баласы кызматын өтөгөн, генерал Камчыбек Ташиевдин баласы кызмат кылган деп жооп берди Карасартов. Булак суу беркежи. Өзбекстанда 17 миңден ашуун атка минерди кызматтан алууга жарлык чыкты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 17 миң атка минерди кызматтан бошотуу боюнча жарлык чыгарганын Спутник Өзбекстан жазды. Басылма административдик реформанын кезектеги этабын ишке ашыруу максатында аткаруу бийлик органдарынын ишмердүүлүгүн натыйжалуу уюштуруу боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыкканын билдирген. Ага ылайык аткаруу бийлигинин көз карандысыз органдарынын саны 61ден 28ге, министрликтердин саны 25ден 21ге кыскарат. Ошондой эле министрликтер менен ведомстволор 17.447 жетекчи жана өндүрүштүк персоналды кыскарта турганы белгилүү болду. Бул жалпы сандын 24%-ын түзөт. Анын ичинде министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилеринин орун басарларынын саны 207ден 144кө 30%га кыскарат. Буга байланыштуу 703 унаа жана 10 имарат бошотулат. Жогоруда аталган иш-чаралардын натыйжасында республика штаттык бирликтерди кыскартуудан 1,5 триллион сум жана транспорттун санын кыскартуудан 70 миллиард сум үнөмдөрү маалымдалган. Мирзиёевдин жарлыгына ылайык министрликтер менен ведомстволордун кызматкерлеринин жалпы саны 56.573 адам болушу керек. Булак Спутник кежи. Владимир Зеленский жаңы мыйзамга кол койду. Украинанын президенти Владимир Зеленский буйрук аткарбаган, согуш таласынан же аскер бөлүгүнөн качкан аскер кызматкердин жазасын катаалдаткан мыйзамга кол койду. Мыйзам боюнча буйрук аткарбаган аскерлер 3 жылдан 7 жылга чейин, дезертирлер 5 жылдан 12 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат.
Ошондой эле аскер бөлүгүнөн же кызмат өтөгөн жеринен өз билемдик менен кетип калган, согуш таласын өз билемдик менен таштап же курал жаракты колдонуудан баш тарткан аскер кызматкерлери 5 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Буга чейин Украинада бул мыйзам сынга да кабылган. Укук коргоочулар аскер кызматкерлеринин укугу чектелип жатканын айтышкан. Бирок Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башчысы Валерий Залужный армияда тартип керек экенин белгилеп, бул мыйзамды колдогон. Анын айтымында айрым аскер кызматкерлери буйрук аткарбай койгондуктан, фронтто тешиктер пайда болуп, аны башка жоокерлер жабууга мажбур болгондуктан армия көп жоготууга дуушар болууда. Кээде алдырып жиберген позицияларды чоң күч жумшап, чабуул менен кайра кайтарууга туура келип жатат. Мындай болбошу керек деген Залужный. Булак Назар Ньюс Кейджи. Туркиялык саясатчы бийликке НАТОдон чыгууга чакырык жасады. Туркия НАТОдон чыгышы керек. Мындай пикирин Мекен партиясынын төрагасынын орун басары Этем Санчак айтканын РИА Новости Эйдинлик басылмасына таянып жазды. НАТО өзүнүн чагымчылдыгы менен бизди бул кадамга барууга мажбурлап жатат. Коңшубуз Греция менен катгыштырганга аракет кылууда. Туркия 5-6 айдан кийин НАТОдон чыгып кетет. Алар бизди жакынкы чыгыштагы кургуйга кошо тарткысы келет. Швеция менен Нидерландтын Куранга каршы жасаган акциясын көрүп жатасыңар. НАТОдон чыгып кетүү биз үчүн токтоосуз жана милдеттүү түрдө жасай турган иш болуп калды, деди ал. Санчак эл арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо туркиялыктардын 80% АКШ Анкарага карата кастык жана кыйратуучу саясат жүргүзгөн өлкө деп санашарын көрсөткөнүн айтты. Туркия калкы кайрадан эле Россия менен Путинге өзүнүн жакшы мамилесин көрсөтө баштады. Эл келе жаткан кооптуулукту көрө билип, өкмөттүн алдында жүрдү деп сөзүн жыйынтыктаган саясатчы. Өткөн аптада Стокгольмдо ашынган оңчул саясатчы Расмус Палудан Туркиянын элчилигинин алдында Куранды өрттөгөн. ЖМКлар ал муну кылуу үчүн Швеция бийлигинен уруксат алганын жазышкан. Палудан Туркияга чыныгы сөз эркиндигин көрсөтүүнү каалаганын айткан. Ошол эле күнү Туркия Тышкы иштер министрлиги Курандын өрттөлүшү Европадагы исламофобия, расизм жана дискриминациянын деңгээлин тастыктап, Швеция НАТОго кошулуу боюнча кол койгон 3 тараптуу меморандумдун милдеттенмелерине карама-каршы келерин билдирген. Анда террордук уюмдарды пропаганда кылуунун алдын алуу иштери боюнча да айтылды. Мындан сырткары 2 апта мурда Курдистандын жумушчу партиясы Стокгольмдо акция өткөрүп, Туркия президенти Режеп Тайип Эрдоганды мазактап кыйкырышкан. Мындан кийин Туркия лидери Стокгольм эми НАТОго кирүүдө Анкаранын колдоосун күтпөй эле коюшун жар салган. Эске салсак, Россия Стокгольмдо Курандын өрттөлүшүн туура эмес деп таап, сындаган мамлекеттердин катарында турат. Булак Спутник Кейджи.